Жашоо каражаттарын колдоо программасынын башкы максаты коомчулуктун өкүлдөрүнүн бизнес боюнча билимдерин жогорулатуу менен бизнес көндүмдөрдү үйрөтүүгө, ишке аша турчу бизнес идеяларды чыгарууга жана бизнес пландарды иштеп чыгууга багыт берүү болуп саналат. Биринчи жолу жүмөнөн иштеп атабыз. Жүмөнөн иштегенбиз, мен материал менен көнөк бычык тигип тигенде тиккен жагынан. Кийизде ошо жүмөн иштеген кызыгып жүргөм. Үйрөнүп атам. Бул багытта программага катышкан ар бир катышуучу бизнести пландоо, өнүктүрүү, башкаруу боюнча билим алып, насаатчылык жана коучингтик колдоо алат. Усманкулова Бактыгүл, 51 тоннамын, 43 жаштамын. Азыркы учурда ата-айымдын Айнуска Шейне цехинин негиздөөчүсүмүн. 3 темада көрсөттүк. Биринчиси жүндү сууга дымдап алып жасоо, ар кандай оюнчуктарды жана шар ошол сыяктуу нерселер жасалды. Андан тышкары кийиздерден ар кандай буюм тайымдарды Кыргыздын улуттук этно панолору ушул сыяктуу нерселер жасалды. Андан тышкары кургак кийизди жүн менен саюу деп астына бутта коюп ушинтип кыздар жүндү кургак сайышты. Ал эми үчүнчүсү болсо бул жөн эле кийиздин бетине жүндөн ар кандай жаратылыштуу гүлдөрдү ушул сыяктуу сувенирный картиналарды жасап жашатсыңыздар. Жалал Абад облусунан 1500 адам катышты. Анын 1150 айымдар. Жыйынтыгында катышуучулар бизнес пландарын иштеп чыгып, аны ишке ашырып, ага керектүү инвестицияларды тарта алышты. Жеңилирээк формасы жазып, анан аны көрүп, Үй бүлөлүк бюджетти пландоо, каржылык жаздыкча түзүү, мамлекеттик программаларга катышуу менен гранттык колдоо алууга жетишкендер дагы болду. Программа катышкандар ментордук программанын алкагында мастер-класстарга катышып, тажрыйба алмашып, өз идеяларын практикада ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгилешти. Түрдүү бизнес идеялар чыгарылып, аягында катышуучулар бул идеяларын презентациялоо менен сертификат алууга жетишти. Программа үй бүлөнүн бакубатчылыгын чыңдоого, иш орундарын түзүүгө жана киреше булактарын калыбына келтирүүгө жардам бере алды. Кийизге жүндөн түшүрүп атам. Азыр муну түшүрдүм, этени азыр айрыштеп, кайра дагы жүн менен эле жазам.